Бек сакайып кетүүнү каалайсың кызым? Кудай кааласа мына кыргыз элине жардам берсе, сакайып кетесиң кызым. Эмнеге барсак, лечение кылсак. Экисинде биринде бизди көрүп таанып неме кылды, анан эле экиси күнү комага түштү да. Эми бул диагнозун врачтардын баары көрүп эле, жаш эле кыз экен, ушундай ушу токсикоздон ушундай болуп калат экен да, дешип аябай неме кылышат. Действительно тяжелый депчи. Ал жактан кайтып эле дагы комага түштү да. Ошол мезгилде анан кийин прерывание кылышты 17-18 недель. Кыймылдатпагын кызым, колдору кыймылдап калды, жакшы. Кыймылдатпагын. Бери карап койгун кызым. Мурдагыдай бутуңа туруп кетишти каалайсың кызым? Сүйлөп койгун. Сейчас тебе лучше, да? Кудайга шүгүр, баары жакшы кызым. Өзүн дагы жок болуп калат деп атып, зорго кол койдуруп атып, операция кылып баласын алдыргандан кийин анан Кудайга шүгүр. Эс тутуму жок эле. Бизди атасы менен мени тааныйт эле, турмушка чыкканда тааныбайт эле, билбейт эле. Башкаларды көбүн билбейт эле. Мындай эле Москвада иштегенсиң, мындай кылгансың десек, ойлонуп туруп минтип коет эле да, ошо жакшы эс. Эч кимдин башына салбасын мындай сыноону. Душманыңа деле каалабайсың. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп атабыз. Кызыбыз Таттыбүбү мындай тагдырдын сыноосу экен. Ушу токсикоз, турмушка чыгып токсикоз болуп, ошо токсикоздун айынан ушундай ооруга чалдыгып калды. Өзүн тамактандырам, памперсте жатат, постоянно өзү отура албайт. Өзү мындайча айтканда кол карайт да. Аны 1 жылдан ашып кетти ушу жатканына. Азыр ошо реабилитация неме кылса, ошо диагноздорун жакшы коюп берген, Индияга деп айтып атышат. Ошол жака дагы барып текшертип көрсөкпү деп ойлогонбуз. Эми жаш кыз, келечеги астыда. Ошо үмүт кылып отурабыз. Бул ошо токсикоздун айынан эле ушундай болуп, эми тагдырдын буйругу экен. Комага түшүп жок болуп калат дегенде зорго өзүн сактап калдык. Азыр Кудайга шүгүр, кичине тамак жеп калды, ичип калды. Эми бул диагнозун врачтардын баары көрүп эле, жаш эле кыз экен, ушундай ушу токсикоздон ушундай болуп калат экен да, дешип аябай неме кылышат. Действительно тяжелый депчи. Буну даже больницада өзүн дагы жок болуп калат деп атып, зорго кол койдуруп атып, операция кылып баласын алдыргандан кийин анан Кудайга шүгүр жашап кетти. Биринде келдик, биринде бизди көрүп таанып неме кылды, анан эле экиси күнү комага түштү да. Ошо боюнча 1 жума берки реанимацияда жүрдү. Ошо экинчи реанимацияга, тяжелыйларда барган жерде, ошол жерден карап атышты. Анан кайтып өзүнө келгенде кайтып неврологиянын реанимациясына которушту. Ал жактан кайтып эле дагы комага түштү да. Ошол мезгилде анан кийин прерывание кылышты 17-18 недель. Ошодон кийин анан трахестома дешип, өзү дем ала албай нары кетип аткан жерден кекиртегин тешип, зонд коюшуп, ошо менен 2 ай жатты да реанимацияда. Анан чыккандан кийин зонд менен үйдөн тамактандырып жүрдүк бир 4 айга чейин. Андан кийин азыр эми Кудайга шүгүр, кичине бир нерсени чайнап өзү жей баштады. Анан бул кызыбыздын дагы немеси, мурда эс тутуму жок эле.
бизди атасы менен мени тааныйт эле, турмушка чыкканында тааныбайт эле, билбейт эле, башкаларды көбүн билбейт эле. Мындай эле Москвада иштегенсиң, мындай кылгансың десек ойлонуп туруп минтип коет эле да, ошо жакшы эстей албайт эле. Азыр эми Кудайга шүгүр, мына августтан баштап эстей баштады. Кайта айтып, сүрөттөрүн көрсөтүп, неме кылып турмушка чыккансың, ушундай болгон, Москвада иштегенсиң деп айтып деп жүрөк азыр эстей баштады. Бирок дагы деле мындай азыркы сүйлөшүп отурган нерселерди эртеси кайтып унутуп калат да. Азыраак бар кичине эсине келе баштады. Атап жакшы эле, Кудайга шүгүр, кызыбызды аман сактап калдык. Тамак ичкенде азыр ошо суюктук ичкенде кичине өзүн этияттайт, анткени какап калат. Анан тамак жегенде дагы мындай жумшак кылып эзилтип бербесек чарчап калат. Өзү чайнап жакшы жей албайт. Жумшак беришибиз керек да. Ошо аздан жейт, тамакты өтө көп жей албайт. Баягы убагында ошо ооруп неметкенге ошосуна да Кудайга шүгүр азыр кичине жеп калды деп сүйүнүп калдык. Кичине нары бери оодарылып калды. Мурда таптакыр неметпейт эле. Азыр могу колдору ушу ачылбайт, буттары сунулбайт, жакшы иштебейт. Ушуларды ошо реабилитологдорго кайрылсак, булар минимум жарым жыл, болбосо 1 жылга чейин созулат. Ошо кайрымдуу фондго кайрылгыла, жардам сурагыла деп ошондой деди. Сиздердин алыңар жетпейт. Мунун ичинде уколдарысы бар. Ошо. Анан биз бул жерден дагы мына реабилитолог, реабилитационный центр, эсен клиник дегенге кайрылганбыз. Бул жерде күнүнө 3000ден болот. Массажы, андан тышкары да уколдору бар, дарылары бар. Ушулардын баарына кичине жардам күтөт элек. Кыргыз эли менен кайрымдуу болуу фондуна кайрылдык. Кызым бутуна тургузуп алсак, келечекте мурунку калыбына келип калса, мурдагыдай жүрүп калса деген ниетибиз. Гана тамак жейт да, мен кичине эми кээде постоянно эле муну доктурга алып жүрө бербейбиз да, кагаздарын өзүм барып неме кылам, памперстин аркы беркисинде чыгам, бирдеке дарыларына чыгам. Ошол мезгилде келгичекти эч нерсе жебейт, только мени карайт. Эске тутуму жок эле. Кечке эле уктайт эле. Ошо бир нерсени айтып неме кылсаң, мындай куш уйку дейт, ошо кичине уктап эле кайтып өзүнө келип, азыр эле мындай деп сүйлөштүк эле десең, билбейм дейт эле да. Ошо реанимациядан чыккандан кийин үйдө ошо немелер, үйдө жатканда ошо 7 күн, 5 күн ойгонбой уктайт эле да, жүрөгүбүздө түшүрүпчү. Азыр эми Кудайга шүгүр, уйкусу ошо биз тургузсак турат, кайтып уктайт, тамагын берип, дарыларын берип, неме кылсак кайтып уктайт. Кайтып эле түштө дагы ойготуп, тамагын берип, дарысын беребиз, кайтып уктайт. Ушундай немелерди угат. Түшүнүп калды баарын, сүйлөп калды, Кудайга шүгүр.